Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Masala боюнча al-mas'ala al-jawrabayn деп коет. Ошо эки носкиге маск тартуу. Мында маск тартуу деген эми маск алал хуффейн деген маселе бар да, шаят эме фикх китептеринде, фикх эмелерде окусаңыздар керек. Мисалы масга маск тартуу деген эле ошого эле окшош болгон эле маселе бул да байпакка маск тартуу дегенчи. Байпакка маск тартуу деген. Анан бул жалпысынан алганда, шариаттык далилдерге караганда бул жалпысынан байпакка деле маск тартканга уруксат берилет. Анан бул кайсы мазхабтардын оюнда келет дегенде, бул деген Шафии мазхабында келет. Шафии мазхабында келет. Шафии мазхабынын ичинде талаш бар, бирок имам ан-Навави туурасы ушул бул тартканга болот деп айткан да. Шафии мазхабынын ичинде талаш бар, бирок туурасы имам ан-Навави муну айтканда бул деген болот деп айткан. Ошондой эле бул ханбалилердин мазхабы, ханбалилердики белгилүү булар. Эң эч талашы көпчүлүгүндө буларда бул иттифак эле да, бул бир сөз менен Ханбали Ахмад мазхабындагыларчы. Баары тең айтат. Анан Азахири деген мындай дегенде Ибн Хазм дегенде мазхабы болгон, ошолорду айткан бар. Анан бул маликилерде бирок жок. Маликилерде деген эме деп айтышат, алар деген кожадан болуш керек дейт да, жанагындайчы, кожадан болуш керек дейт да. Кожаный носки болуш керек дейт. Ушундай. Булар мындай деп башка түшүндүрмөшкөн да, хуфка болот деген, масага болот деген. Анан байпакка дагы болот деп жазып кетишкен да китебинде, бирок мынтип айткан, байпак болот эгер дал кожадан болсо деп койгон да. Дем ошол эле хуф болуп калат, кайрылы мас болуп калат да. Ушундай сыяктуу неме болуп калган. Анан өздөрүнүн ичинде талаш, бирок маликилерде көбүнчөсүндө алар ушундай да, ушундай ойдо карманат. Анан ханафилерде көпчүлүгү ханафилер болбойт деп айтат. Бирок ханафи алымда деген, бизде деген эң чоң болгон ханафи алымдардан биздики деген имам Абу Ханифа өзү турабы. Андан кийин анын эки анын шакирти Абу Юсуф, анан Мухаммад ибн ал-Хасан. Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шейбани. Ушул үчөөнүн ою мындай да. Абу Юсуф менен рахматуллахи алейхи, Абу Юсуф менен Мухаммад ибн ал-Хасан бул деген Абу Ханифадан кийин эле, Абу Ханифа биздин Абу Ханифа мазхабыбыздагы Абу Ханифа имамдан кийин эле турган эки чоң имамыбыз. Ушул экөөнүн тең бул иттифакан эч талаш жок, экөө тең байпакка мастырса болот деген сөз айтылат. Экөө тең болот деп айткан. Өстөрүм Абу Юсуф дагы, анан Мухаммад ибн ал-Хасан. Абу Ханифа өзүнүн болсо, ал эмес болгондо дагы азыр айтабыз. Абу Юсуф менен Мухаммад ибн ал-Хасан боюнча жука носкиге дагы ушинтип айтып кетишкен да. Анткени калың носки, жука носки тартса болот деген да талаш бар да, баягы носки боюнча дагычы, байпак боюнча. Жукага болсо тартса болот деп Абу Юсуфтан дагы анык келет да. Жукага болсо болот деп дагычы. Анан бул азыр токтолуп кетебиз бул тafsilдеринечи. Анан Абу Ханифа өзүнүн болсо, өмүрүнүн аягында ооруп атканда мындан ошол буга чейин болбойт деп жүргөн, кийин болот деп кайткандыгы айтылат. Абу Ханифа өзү кайтып байпакка мас тарткан деп келет. Анан айткан, мен буга чейин муну силерге тыйган элем, эми болсо болду, муну өзүм кылдым деп айткан. Абу Ханифа өзү. Эми мунун баары тең кайдан айтып атабыз? Мунун баары тең кайдан айтып атабыз? Бул эми бул азыр мазхабтар боюнча айтып атабыз, Мазхабтар боюнча андан кийин аз далилдерге өтөлү. Биринчи мазхабтардын ошо кандай ойлорду карманат, ушуларды айталы. Биринчи ушул айткандарыбызга боюнча Абу Ханифа биздин Ханафи мазхабында болгон Аль-Мабсут деген китеп бар. Аль-Мабсут бул Ханафи мазхабындагы эң чоң китептердин бири да. Бул имам Сархаси деп айтылат, Сарахси деп айтылат. Азыр мына жакта чоң биздин центральный мечитибиз бар го. Чоң ошону Сарахси мечити деп айтып атышат го. Сарахси деген бул чоң Ханафи мазхабындагы имам болгон. Ошонун Аль-Мабсут деген китеби бар. Аль-Мабсуттун жол менен ар кандай буякта деген изданияларына жараша да, бул китептинчи басмасына жараша 90дон кийинки мындай баракчасын беттеринен карап деле өзүңүздөр тапсаңыздар болот да, мындай немелерде бар, тиги медреселерде, ислам университеттерде бул жактарда бар да, ошол Мабсут китеп, Аль-Мабсут китеби. Ошол Аль-Мабсут китебинде деген бул имам Сархаси, бул өзү имам Сарахси өзү деген бул баб аль-масх алал хуффейн деген немеси бар, баб болгон да. Ошол маск тартуу деген баб бар. Маск тартуу деген баб бар. Ошону айтып келатып, ортолорунда маска кандай тартылат, канча күн тартылат, кандай эметилет деген бүт бар түшүндүрүп келип, шартын айтып келтирип, анан байпакка маск тартуу боюнча маселеге өтөт. Эми ошол сөзүн азыр окуп берейин да буякта. Мына көрсөтүп, Сарахси Ханафинин сөзүн окутабыз. Ханафи имамдын сөзүн окутабыз. Карайсыз, чоң мечитте ошол болгондо да өзгөндө кайтып болгон да. Өзгөндө кайтып болгон. Кыргызстанда. Чоң Ханафи имам болгон да булчу. Анан ошол мындай дейт азыр. Аль-Мабсут китебинде биринчи томунда да. Бул биринчи томунда ошо 90-беттеринде да, бул көп томдук китеп да. Анан бул немеге өзгөнгө келип, бул өзү имам бакшы зынданга түшкөн ошоктачы. Зынданда түрмөгө камап жүрүп, ошол жерден ошол жатып алып ушул китебин айтып берген да. Бул фикхтен аябай чоң алым болгон, имам болгон да. Чоң күчтүү.
ошол жактан жатып канча көп жылга чейин ошо жаткан болсо ошол жерден жатып алып ушуну айтып берген да. Анан мына ошол имамдын айткан сөзү мындай дейт. Wa ala qawli Abu Yusuf wa Muhammad rahimahumullahu ta'ala yajuzu al-masx alayhima дейт. Ал эми Абу Юсуф менен дейт. Мына бул Сарахси Абу Юсуфтан айтып атат. Кады Абу Юсуф. Бул Абу Ханифа мазхабында Абу Ханифадан кийинки адам. Жана Мухаммад дейт. Мухаммад деп рахимахуллах бул немен айтат? Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани. Бул Абу Ханифа мазхабтагы бул экинчи менен үчүнчү адамдар да. Биз мазхабтагы чоң адамдар. Айтат, алардын сөзү боюнча яжузул масху алейхима дейт. Көрсө байпактарга масх тарткан уруксат дейт. Сарахтын сөзүн окудабыз. Айтат, ал эмес дейт. Ва хака анна Аба Ханифа рахимахуллах таала фи марадихи масха ала жаврабейхи сумма кала ли авадихи дейт. Ал эмес дейт, айтылган дейт. Абу Сарах дейт. Абу Ханифа дейт, ооруп атканда дейт. Өлөрүнүн алдагы ооруканда андар айтат 3 күн калган дейт өлөрүнүн алдында. Келип айтат 7 күн калган дейт да. Ошондо дейт, айткан дейт. Байпагына карасаңыз масха ала жаврабейхи. Байпагына, эки байпагына масх тарткан дейт. Абу Ханифа. Андан айткан дейт, авади кимге дейт, зиярат ошондо ооруп атканда келип аткандаргачы, зиярат кылып келгендерге. Фаалту ма кунту амнау нас анху дейт да. Мен азыр адамдарга тыйган нерсени мен өзүм кылдым дейт. Адамдарга тыйып жүргөн нерсемди мен өзүм кылдым дейт. Көрсөңүздөр, ушундай айткан дейт да. Буга чейин мен тыйып жүргөн элем максаткан, азыр ошону кылдым деп атат да. Көрсөңүздөр, кийин демек кайткан экен. Сарах айтат, ал кайтканды айтып атат дейт. Жана айтып сөзүнөн айткан дейт. Көрсөңүздөр, аны айтат фасадаллу бихи ала ружуихи дейт. Жана ушул кылган иши менен бул алымдар деген ал кайткан деп ушул нерсени далил кылып келтиришкен дейт. Көрсөңүздөр, Абу Ханифанын ушул сөзү. Анан бул көрсө Мабсут китебинен. Эң башкысы көрсө Мабсуттагы Сарахси айтып атат. Абу Юсуф менен Мухаммад ибн Хасан болот деп айтат. Бул экөөндөн бир эле сөз келет. Болду. Алар кайткан эмес, буга чейин анда ошол сөздү карманып бул дүйнөдөн өтүп кетишкен да. Абу Ханифа болсо болбойт деп жүргөн экен, кийин кайтты деп атат. Көрөбү? Кийин кайтты деп атат. Болду. Андан кийин бирок Абу Ханифанын мазгабынын ичинде көрсөтөр, демек алдындар ортосунда талаш бар. Бирок Сарахси өзү болбойт деген ойдо карманат. Кийин анан талаштардын ичинден ошол ойду жактайт да булчу. Көрсөтөр, бирок өзү айтып атат. Абу Юсуф менен бирок Мухаммад ибн Хасандын ою ошондой болбогон бекен? Ою ошондой болгон. Көрсөтөр, эми бир окуучулар болчу, Абу Ханифанын эң жакын эки шакирти болгон. Көрсөтөр, Абу Ханифа мазгаб болгон негиздечилердин ошол эки адам болгон да. Анан бул башка китептерде да бул келип ушул сөз келет да. Бул Сарахси, анан Аль-Касани деген да чоң неме бар, алым болгон. Бул да Ханафи мазгабындагы. Анан ошол Бадаи Санаи деген китеп бар. Ошондо дагы мына бул айткан сөзү бар да. Ошондо мына айтат. Бунда дагы бул биринчи томунда бул дагы болжол менен 60 беттеринде мындай деген сөзү бар да. Матлабул масх алал жавариб дейт. Байпакка масх тартуу маселеси деп сөз кылат да. Айтат: "Ва амал масх алал жаврабейн fa in kana mujalladin aw muna'alayn yujzihi bila khilaf inda ashabina" дейт. Эгерде деген байпак эки байпакка деген масх тартылса дейт, эгерде ал эки кожадан болсо дейт, териден болгон болсо, же болбосо бут кийимге кийилген болсо дейт, анда бул уруксат берилет дейт. Эч бир талашсыз эле дейт да. Биздин ошо мазхабтагы алымдардын сөзү боюнча дейт да. Wa illam yakunu mujalladin aw muna'alayn fa in kana raqiqayn bishifan al-ma la yajuzu al-masx alayhima bil ijma' дейт. Эгерде ал эки нерсе дейт, жумшак жука болгон болсо, бирок суу кирип кете турган, ушунчалык жука мастарсоон суу өтөт да, суу өтүп кеткен. Ошондой болгон болсо, анда бул бир сөз менен биздин алымдарыбыз боюнча, биздин ошол Ханафи мазхабынын алымдар бир ижмасы менен буга мас тарткан болбойт дейт. Wa in kana thaqinayn la yajuz inda Abu Hanifa. Эгерде ал экөө дейт, неме болот дейт, калың болсо дагы анда Абу Ханифада болбойт деп айткан дейт. Сөз айтылат дейт да. Wa inda Abu Yusuf wa Muhammad yajuz дейт. Бирок көрсөтөр айтып атат кайра. Бул Касани башка алымда айтып атат. Бирок Абу Юсуф менен Мухаммад болот деп айткан дейт. Көрсө байпакка мас тарткан болот деп айтат. Ал эмес, мына карап турсуз, кайра Касани айтат. Wa ruya Abu Hanifa annahu raja ila qawlihima fi akhir umri. Ал эмес, Абу Ханифа өмүрүнүн аягында ал эки жанагы шакиртинин сөзүнө кайтып калган, ошолорго кайткан деген сөз айтылат дейт. Риваят кылат дейт да. Вазалик аннаху масах ала жаври. Ал дейт, мына айтат, Абу Ханифа эки байпагына мас тарткан дейт, фи марадихи ооруп атканда дейт да, өмүрүнө ооруп атканда. Сумма кала ли авади, жанакы ошол зиярат кылган адамдарга айткан дейт. Фаалту ма кумна амна нас анху дейт да. Мен буга чейин адамдарга тыйып жүргөн нерсени мен кылдым дейт өзүм. Фасадаллу бихи ала руджу. Ушул сөздү алар далил кылып келтиришкен дейт да. Абу Ханифа айтты деп далил кылып айтып калышкан дейт да. Көрсөтөр, демек бул Абу Ханифа мазгабында ушундай сөз көрсөтөр, мына чоң, мына биздин мазгабыбыздагы чоң алымдар муну болот деп атат. Болот деп атат да. Көрсөтөр, Абу Ханифа кайткан экен. Абу Юсуф менен Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани
Экөө ал ошол ойду карманган тууралуу эч талаш жок. Эч талаш. Бул эле болгондуктан алар деген жукага да болот деп айтып жүргөндөр бар да. Эми карасаңыздар, эми биздин мазхабыбызда ушундай сөздү карманып жүргөндөр болсо, анан азыр чыгып сен байпакка мас тартасың, сен артыңан намаз окуган болбойт, сен капырсың дегенче жетип кетип атышпайбы? Эми карасаңыздар, бул мына азыр Сарахси деп атабызбы? Чоң ал Сарахси айтып атат, Касани айтып атат, башка китептерде да келет да. Анда Абу Юсуф менен макул Абу Ханифанын кайткандыгы боюнча макул талаш бар да, кээбирлер жок ал сахих эмес дегендер бар. Бирок алымдар айтып атат ал кайткан деп. Макул Абу Юсуф менен Мухаммад ибн Хасан шек жок, алар ушул сөздү кармангандыгы тууралуу. Байпакка мас турган жүргөн. Макул алар да капыр бекен анда. Алардын да артынан намаз окуган болбойт беле? Бул мына көрсөңөр Абу Ханифа мазхабыбыздын Абу Ханифадан кийинки болгон эң чоң эки алымыбыз. Кандай болуп калды көрсөңөр, бул деген адилеттүү карасак ушундай да маселе. Анан бул бир. Экинчиден биз эми бул Абу Юсуф кылгандыктан, же Абу Ханифага айткандыктан, же Мухаммад ибн Хасан кармагандыктан биз байпакка мас тартып жүргөн жерибиз жок. Биз андай болобуз. Ооба, булар алымдардын сөзү экен. Бирок булар эмнеден алган, кайдан алган? Булар алган маселелери мындай да. Булар деген сахабалардын ишинен алган. Бул жакта далил кандай дегенде, далил бул сахабалардын иши. Бул сахабалардын ушул байпакка мас тарткандыгы да. Ибн Маин деген алым айткан бар, 17 сахабадан айтылат дейт. 17 сахабадан айтылып келет дейт байпакка мас тарткан боюнча. Достор, бул макул демелер экен, 4 имам. Бирок ага чейинки болгон 17 сахабадан ушундай айтылат. Анан хадис бар, биринчиден хадис. Мындай келет, бул Абу Дауд жана Тирмизи жана башкалар келтирген хадисте мындай келет. Ал-Мугира ибн Шуба аттуу сахаба айтат: Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям тавадда ва масаха аля жаврабейн ва ни'алейн дейт. Пайгамбар Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям дейт. Дарат алды дейт. Дарат алып андан кийин эки байпагына да атат. Хуф деген жок, масы деген жок. Эки байпагына дейт. Эки байпагына алып мас кылды дейт. Жана анан эки бут кийимине да мас кылды деген да. Көрсөңөр, бул маселе, бул хадис Абу Даудда келет. Анан муну деген имам ат-Тирмизи сахих деп айткан ушул хадисти. Тирмизи. Ошондой эле Ахмад Шакир жана Шейх Альбани булар да сахих деп айткан. Бирок башка алымдар, мисалы Суфян ас-Саури, башка чоң хадис алымдар, хадис алымдардын көпчүлүгү муну деген бирок даиф деген да. Бул хадис тасталган эмес деген. Ана Аллаху алим карап көрсөм, эми мындайча айтканда ушул хадистин сахихтиги тууралуу талаш бар. Көрдүңүзбү? Пайгамбардын өзүнөн келгендиги тууралуу анык эч талаш жок болгондой бир сөз жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу өзү байпакка мас тартат деген тууралуу. Көрдүңүзбү? Анткени талаш болуп атат ушул хадис тууралуу. Бирок Тирмизи, Ахмад Шакир, Шейх Альбанилер булар хадис алымдар, булар сахих деп айтат. Бирок макул. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө айтылбаптыр деп коелу. Макул. Бул талаш экен. Бирок сахабалардан эч талашсыз, анык түрдө келет. Сахих түрдө келет алар кылгандыгы. Ал өзү айтат, Ибн Майин 17 сахабанын атын айтат. 17 сахабанын атын айтат да. Эми ошолорду окусак мына. Абу Дауд өзүнүн сунанында айтат: "Ва масахала жаврабейн Али ибн Аби Талиб". Али дейт. Санай башталды. Али масылы байпагына мас тарткан дейт. Ошондой эле Ибн Масуд дейт. Ал-Бара ибн Азиб дейт. Анас ибн Малик, Абу Умама ал-Бахили, Сахил ибн Саад ас-Саади дейт. Амр ибн Хурейс. Ошондой эле Умар ибн Хаттабтан жана Ибн Аббастан да айтылат дейт. Көрсөңүр, азыр 9 санадык, Ошондой эле көпчүлүк аалымдар, мындайча айтканда эми көпчүлүк аалымдар баардык мазхабтарды эсептей турган болсо, көпчүлүгү болот деген ойду карманат. Көпчүлүгү. Ошондой эле мына Абу Ханифа жөнүндө да айткан, мисалы акыркы күндөрүндө дагы өзү байпагына мас тарткан. Анан Тирмизиде мындай айткан сөздөр. Ва бихи якулу Суфян ас-Саури. Табииндерден дагы Суфян ас-Саури, Ибн Мубарак, Абдуллах ибн Мубарак. Ошондой эле Имам Ахмад, Исхак ибн Рахавей. Булар дагы айтат дейт: "Қалу ямсахал ал-жаврабейн ва иллам такун ни'алейн ида кана сақинейн" дейт. Булар ушул алымдар дейт. Табииндерден булар айтканда, табиин кийинки табииндер айткан дейт. Бул байпакка мас тартылат деп айткан экен. Тартылат эгерде алар бут кийимге кийилбеген болсо дагы дейт. Бирок калың болсо деп айтканда, бирок калың болсо деген дейт. Талаш бар да. Кээбилер калың болсун дегендер бар, кээбилер калың болбосо деле тартыла берет дегендер бар да. Анан ал эмес, бул жакта сахабалар тууралуу эки алым ижма бар деп айткан сахабалардын ортосунда. Ижма деген билесиздер, ижма басына эмне эч талашсыз болгон. Бул ижма тууралуу Ибн Хазм, анан Ибн Кудама. Ибн Хазм бул Захири мазхабындагы, Ибн Кудама бул деген Ханбали мазхабындагы чоң алым. Экөө деген бул маселеде неме бар деген, ижма бар деген да. Мына Ибн Хазм айтып айткан сөзү бар. Мына Абдуллах ибн Масудтан айтат дейт. Саад ибн Аби Вақастан да айтылат дейт. Сахил ибн Саатан, Амр ибн Хурейсен, Саид ибн Жубейрден айтылат дейт. Нафи, ошондой эле Нафи деген бул Ибн Умардан жанагы бошотулган кулунан, ошондой эле Умардан жана Алиден айтылат дейт.
Ошондой эле Абдуллах ибн Амр жана Абу Масудтан Бара ибн Азиб, Анас ибн Малик, Абу Умама ибн Масуд, Саад, Сахил ибн Саад, Амр ибн Харис деп туруп мындай айтат. Карасаңыздар, айтат: "Ла юраф лахум мимман юджизул масх алал хуффейн мин ас-сахабата радияллаху анхум мухалиф." Жана сахабалардын арасында масыга мас тартканга болот дегендердин арасынан ушул буга чейин байпакка мас тарткан сахабаларга бир каршы болгон бир да сахаба белгилүү болгон эмес дейт да. Бир да сахаба каршы болгон эмес дейт. Неге ушунча кошумча айтып кетет? Сахабалардын ортосунда масыга дагы мас тарткан болбойт дегендер болгон да. Масыга да мас тарткан болбойт деген. Айша небиз мисалы башында ошентип жүрчү, кийин башка сахабалар, бирок кийин кайтышкан да. Кээ кайтпагандар болсо каталар болгон. Алар болбойт деген ойду кармангандар болгон да. Кээбирлер мисалы жок, сапарда эле болот дегендер болгон. Бирок алардын сөзү ката болгон. Берки алын сахабалардын ортосунда кээ талаш болуп калды да. Сахабалар болсо көпчүлүгү жана туурасы булар айткандар, бул деген масыга мас тарта болот деген да. Ошолордун арасында мына ушул сахабалар байпакка мас тартканда берки сахабалардын бирөөсү да буларга каршы болгон эмес. Туура эмес деп айткан эмес дейт. Анан демек мындай маселе бар да усул фикхте. Кайсы бир сахаба бир ишти кылган болсо, же бир өкүм кылган болсо, бир ибадат аткарса, же бир суроого жооп берген болсо, анан ошол сөзү жайылып кеткен болсо, жайылганда канча сахаба кылып жүрөт. Анан бир дагы башка бир сахабага каршылыкты көрсөтпөсө дейт, каршы туура эмес деп башка деп айтпаса, демек ошол нерсе ижма ас-сукути деген айтылат деп айтылат. Унчукпаган ижма деп айтылат. Демек башкалар унчуккан жок, демек унчукпай эле макул болушту деген сөз. Демек баардык сахабалар бул нерсени болот деген ойдо болгон. Анткени сахаба эгер туура эмес нерсени көрсө, сөзсүз ага туура эмес экенин айтыш керек эле да, сахаба. Булар айткан жок ал нерсени көрсө, демек алар дагы макул болчу. Ошондо Ибн Хазм айтат, бул ижма болгон дейт. Көрсөңөр, ижма дейт да. Ошондо эле муну Ибн Хазм макул айтышы мүмкүн, Захири деп. Макул Ибн Кудама анда. Ибн Кудама Ханбали мазхабындагы эң чоң алым. Ал-Мугни деген китепти жазган да, Ханбали мазхабында эң чоң китеп жазган. Айтат, мынтип айтат: "Яна сахабада радияллаху анхум масаху алал жавариб" дейт. Сахабалар байпактарга мас тартышкан дейт. "Валам язгар лахум мухалиф фи асрихим факана иджмаан" дейт. Көрсөңөр, Мугни китебинде 1-томдо 215 бетине мынтип айтат, көрсөңөр. Жана байпакка мас тарткан, жана аларга ошолордун убактысында эч ким каршы болгон эмес дейт. Сахабалардын бирөө да сахабага каршы болгон айтылган эмес дейт да. Демек бул ижма дейт. Көрсөңөр, сахабалардын арасында демек бул ижма экен. Көрсөң, демек мына мазхаб алымдардын көпчүлүгү байпакка мас тарса болот дейт экен. Ал эмес мына биздин Абу Ханифа мазхабыбыздагы эң чоң алымдарыбыз болот деп атат. Абу Ханифа өмүрдө аянда айткан экен. Буга чейин тыйып жүрчүмүн, эми өзүм кылдым деп атат. Абу Юсуф кылган экен, шек жок. Бул Ханафи мазхабында Абу Ханифадан кийинки экинчи адам. Андан үчүнчү адам Мухаммад ибн Хасан ал дагы болот деген экен. Макул. Ага чейинки болгон табииндердин канча деген табииндерди айттык. Сахабалардын ортосунда, эки алымдын сөзү боюнча сахабалардын ортосунда талаш болгон эмес экен. Байпакка мас тарткан болот боюнча. Болот экен деп турабыз. Эми Ан-Навави, имам Нававинда мындай сөз бар да, жакшы сөз бар. Ал эмес, карасаңыздар мындай сөз бар. Хака асхабуна ан Умар ва Али радияллаху анхума жаваз ал-масх алал жавраб ва ин кана ракиқан дейт. Мажму китебинде Навави фикх боюнча чоң китеп бар да. Ошонун 1-том 500 бетине мынтип айткан сөз бар. Биздин ошол мазхабта, биздин мазхабыбыздын алымдары мынтип айтышат дейт. Айтышкан дейт. Умар сахабадан жана Алиден дейт. Көрсөңөр, эки сахаба, Умар радияллаху анху менен Али радияллаху анху мындай дешкен дейт. Байпакка масх тарса болот деген сөзүн айтышат дейт. Ал эмес, ошол байпак жука болсо дагы деп айткан дейт. Көрсөңөр, эки сахаба, Умар менен Али жука байпак болсо дагы болот деп айткан дейт да. Көрсөңөр, жука байпак болсо дагы болот деп айткан сөзүн бул Навави келтирип атат да. Эми көрсөңөр, мына ушундай маселе да, бул деген бул белгилүү маселе китептердечи. Фикх илимий жактан келе турган болсо бул белгилүү маселе. Анан бизде эле анан болбойт, сен болбой турсаң, ал эми сен капырчыкка чейин чыгартысы бар да. Болбойт. Себеби булар бутун жубайт да. Бутун жубаган бул дарат жок деген сөз. Фыкта келет, дараты жок адам капыр болот, имандан чыгып кетет. Иманын кайра жаңырсын деген. Капыр болот, имандан чыгып кетет. Иманын кайра жаңырсын деген. Иза я юхаллазина аману иза кумтум минас-солахи имандуулар, эгер намаз окусаңар, ваксил вужухакум жүзүңөрдү жуугула, колуңарды жуугула, баштын 4/1 намаз тарткыла, бутуңарды жуугула деген аят бар. Болбойт уюса. Андай болгон болсо Абу Юсуф капыр экен. Анда могу сахабанын баары капыр беле анда. Көрсөңөр, эмне деген маселе болуп калат да. Анан мындай деп айтып чыгып атат да, мындай. Силер байпакка мас тартсаңар дейт. Силер демек бутту жуубай калдыңар дейт. Бутту жууган бул рукундардын бири дейт. Дараттын рукундардын бири, түрктөрдүн бири дейт. Аны кылбай калсаңар демек даратыңар жок. Намаз окусаңар демек намазыңар жок, демек капырсыңар дейт. Макул. Өзү масыга мас тартабы? Масыга мас тартканда эле бутун жууган жок да.
Анда ага деле ушинтип айтсак болот. Сен масқа мас тартканда бутуңду жууган жоксуң. Бутуңду жуугандан кийин демек сен дагы даратың жок. Демек дарат жок, намаз жок, сен дагы капырсың деп турабы? Бул деген рухса деп коет да. Бул ошол жахилдин сөзү да. Шариаттагы рухсат деген сөз. Бул рухсат берилгенден ошону кылбайсың, бирок анын ордуна маск тартканың ошо буту жууган ордун толуктайт деген маселе да. Буту атай маск тартпай койсо макул бир жөн. Эч нерсе кылбай эле. Жок, мен атайын жуубайм дей турган болсо. Бирок рухсаны кылып атат, рухсат берилген нерсени кылып атат. Ошондо орду алмаштырып турган нерсе. Көрсөтөр ушунтан ушундай жахил адамдарды сүйлөгөндө мына ушундай таң калыш нерселерди айтат да. Анан бул көрсөтөр бул рухсат берилген нерсе, шариатта келген нерсе. Макул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгендиги тууралуу жанагы талаш экен. Бирок имам Тирмизи бул сахих деп атат. Бирок кээ бир адамдар макул көпчүлүгү сахих эмес деген экен. Макул бирок 17 сахабадан айтылып атат. 17 сахабадан айтылганы бизге жетиштүү да. Ошол эле бизге жетиштүү болуш керек эле. Болгондо дагы 17 сахаба айтып туруп, андан кийин бир дагы сахабаларга каршы болгондугу айтылбайт деп бияқта алымдар сөзүн окуп атабыз. Биз айтат да, силер өзүңөр түшүнүп атасыңар дейт да. Алардын сөзү сахабалардын келген сөзүн өзүңөр түшүнүп атасыңар. Өзүбүз түшүнгөн жерибиз жок, мына Ибн Кудаманын сөзүн окуп атабыз. Навави сөзүн окуп атабыз. Биз алымдар мына бияқта Сарахтын сөзүн окуп атабыз. Алымдар сөзүн келтирип берип атабыз да. Көрсөтөр, демек бул болот экендигине шек жок, талаш жок. Ал эмес, бул фикхте эреже бар да, ал-машаккату тажлибут тайсир деген эреже бар. Оорчулук жеңилдикти алып келет деген маселе бар да. Мисалы адам сапарда жүргөндө кыйналат да, кыйын болуп турабы? Орозо кармаганга уруксат берилет. Туурабы? Ооруп аткан болсо кыйналат, ошондон орозо кармаганга уруксат берилет. Шариатта ушундай эреже бар да. Ал-машаккат тажлибут тайсир. Машаккаттар, оорчулуктар жеңилдикти алып келет деген маселе бар да. Эми бул жакта дагы суук болуп аткан жактар, биз жактар суугураак да ошол Мекке Мединага караганда. Туурабы? Мекке Мединага караганда биздин жактагылар, биздин аймакта жашагандар, биз масга, байпакка мас тартканга көбүрөөк татыктуубуз да. Биздин көбүрөөк укугубуз бар. Анткени бизге көбүрөөк машакат буту жууп жүрүү дайыма. Биз көбүрөөк ооруп калабыз ошондон. Кайра ал жактардан ысык жактардан жүрүп, кайра тескеричи өзүң кайра бутуң жуун келет да, кайра өзүңдү сергеп алыш үчүнчү. Ошондой болсо да ал жакта байпакка мас тартышат. Азыр айтат да, эгер байпакка мас тарткан бир имамдыкка чыгып калса, артынан намаз окууга кала дейт. Өздөрү Мекке Мединага барып ошакта имамдардын артынан окуй жүрүшөт, алар байпакка мас тартышат. Эмнеге аяктан окуй коюп жатат? Алар белгилүү маселе ал жактан, алар ошондой кылат экендиги. Эмнеге ал жактан окуп жүрүшөт, а бияка келгенде башкача окуп калат. Ал эмес, мен айтып атабыз го, биздин шариаттык эрежелерди карай турган болсок, шариаттык максаттарды карасак, биз көбүрөөк татыктуубуз байпакка мас тартканга. Көбүрөөк татык. Анткени биз жак суук жер. Биз жак суук. Бизде канча айлар менен бизде кыш болот турабы? Кар түшөт. Анда ал жактан да жок. Болгондо кечке эшикте жүрүп иштеп жүргөндө, жак көчөлөрдө жүргөндө дагы дайыма суу шарттар боло бербейт буту жууганга. Анан канча деген мына карасаңыздар, канча деген адамдар бутту шалпылдатып музак суу менен ушу жууй берип, жылуу суу менен жууганда деле кийин суукка чыксаң, көчөгө чыксаң, ооруйсуң. Канча адамдар ооруп жүрөт мында. Ушундай. Мына докторлордун арасында белгилүү болуп калыптыр да. Мурду агып, кулактары ооруп, тамагы ооруп шутуп келсе, доктор бир доктор айтып берип атат. Өзү ошо сразу келип туруп сурайм дейт да. Сен деген бутуң жуйсуң депчи, намаз окуйсуң деп сразу билип койгон дейт. Белгилүү болуп калган экен бул нерсечи. Ушул мына карасаңыздар, демек биз динди кармап жүргөндөр эмнеге ушундай биз илимсиздиктен ар кандай бир жанагындай динди түшүнбөгөн сөздөрүнө кирип алып, жеңилдиктерди колдонбой өзүбүздү кыйнап жүрөбүз да. Карасаңыз ар кимге маскара болуп кайра. Диндегилер ушундай, булар ооруй берет, анте берет деп карасаңыздар ушундай болуп атпайбы? А бул макул. Карасаңыздар, буга чейин мисалы метрестер мисалы жана урул сөзү уят жок. Бул динде мисалы жанагы ажатканага баргандан кийин дагы жуунуп тазаланыр да, ажатканага кажетин бүтүргөндөн кийин. Ошол боюнча деле мисалы мына эми айтып башташты го. Жанагындай шалпылар толугу менен жууганга шарт эмес деп. Эми айтып башташты. А буга чейин жок, сөзсүз бул толугу менен жуушуң керек деп жүрчү эле го. Ал эмес эми айтып башташты, кургатып койсоң деле болот деп. Курактап сууну кагаз менен элечи. А буга чейин сөзсүз жууш керек деп жүрүшкөн. Туурабы? Аябай жайылып жүрүшкөн ушундай. Болот жок, болду. Сен сөзсүз жуушуң керек деп жүрчү эле. А ошонун айынан канча деген адам ооруп калды. Канча ал эмес ооруп, биз билебиз, бир эже бар, рак болуп калган билебиз ошо айынан. Рак болуп калган экен. Кечке музак суу менен жууйбер, суук тийип ооруп, рак болуп ооруган экен. Эми макул азыр бутка да ошондой болуп, дагы ооруп, тигил болуп, тияктан ооруп кете берсе, простатит болгондор канча. Ошентип жүрө берсе эмне болот анан кийин? Бөйрөгү ооруганда. Ошонун баарын эми булар кайра эсине келип, кайра китептерин ачып текшергенге чейин биз дагы канча иш ооруш керек? Ошондой болуп, бул алхамдулилла, бул пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан. Аллах таала сүйөт дейт, качан пенде анын жеңилдиктерин кабыл алса дейт. Ушул Аллахтын жеңилдиктери экен, бизге кабыл алышыбыз керек. Кандай сон да, эртең менен дарат аласың, байпакты кийесиң да, маска кийген сыяктуу эле. Ошентесиң, анан күндүз ошону эң башкысы даратың болгон кезде кийген болсоң, мас тартып жүрө бересиң. Байпакты чечтиңизди, бирок кайра кийип атканда даратыңыз бар кезде кийген болсоңуз да. Эң башкысы ошол мас тартууда деген, эң башкысы ошол дарат бар кезде анан ошо байпакты кийген болуш керек да адамчы. Дарат бар кезде.
Анан бирок эгерде дараты бузулгандан кийин, анан дараты бузулуп туруп кийип жүрүп туруп, анан чечкен болсо, анда кайра жууш керек да. Кайра бутту жууп туруп анан кийиш керек да. А мисалы дарат алды, байпакты кийди, дараты буза элек. Анан чечип туруп кайра кийди бирок. Эң башкысы көрсөтө дараты бар кезде кийди да. А ушундай кийим берсе анда мас тартып берет кийимдерчи. Кийинки дарат алып атканда дарат алып туруп ошо байпакка мас тартып кое берет да. Анан бул жеңилдик бул алхамдулилlah диндеги болгон жеңилдик. Шунда канча жанагыда карабайсызбы? Чын эле ооруп калып атат. Да. Бул кайра биз жеткизишибиз керек да, бул мусулмандарга кайра жеңилдик экенинчи. Кайра мунун айынан карабайсыздар, кандай аша чыгып кетип атат. Кийин байпакка мас тартканды көрсөз, сен бир капырды көргөндөй эле болуп калып атат да, азырчы. Ошо сураш керек да, эмнеге мына китептерде бар экен го. Абу Юсуфтан айтылат экен, Мухаммад ибн Хасандан айтылат экен, Абу Ханифа кайткан экен да. Сахабалардын канча деген сахабалардан келет экен деп. Мына айтыш керек да. Деп айтып турсак, салафилер жаман, вахабилер жаман да. Вахабилер кандай эмне десе, алар байпакка мас тартат деп коет. Анан бул эгер адашкандын белгиси экенби? Анда сахабалар адашкан бекен анда. Анда Абу Юсуф менен Мухаммад ибн Хасан адашкан бекен. Эмне бул кандай маселе болуп атат да? Анда көрсөтөр адилеттүү болуш керек да. Жокчу дин бул оюнчук эмес да. Бул деген дин башка бирөөнүн жеке менчик дини эмес да, туурабы? Аллах тааланын дини. Аллахтын динин жеткизиш керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи буйрук кылган, тура эч нерсени жашырбай, толук динди кандай болсо ошону жеткизгенди буйрук кылган. Өзүнөн бир нерсени кошо турган болсо, кекиртегинде жана көрө тамырды кесип салам деп Аллах таала муну коркуткан, туурабы? Аллахтын элчиси ошентип корккан. Бул жакта дагы биз жеткизип атканда жеткизген милдеттүүбүз кандай болсо да ошондой диндичи. Көрсөтөр бул Аллахтын дини жеткизишибиз керек бул маселелерди. Кайра чынында эле бул кайра элге жеңилдик болуп атпайбы? Кайра жеңилдик. Ошол эле мисалы канча адамдарды билебиз. Мисалы биз көрөт да байпакка мас тартып жүргөндө өзү көрсө болбойт деген ойду карман алган, бирок бизде тарткысы келгендер бар да. Канчасын көрдүк ошондойлорду. Кийин таардан үйрөтүп жеткизсең, кандай сонун экен, кандай жеңил экен деп калгандар бар да. Эми алхамдулилlah бул динде бар нерсе да, бул диндеги жеңилдик да. Кайра эмнеге элди кайра оорулатып атабыз кайрачы? Кайра оорулатканыбыз менен кайра элди динден кайра качырып атпайбызбы? Кайра оорулатпаш керек да диндечи. Эми бул ошо маселе боюнча да бул. Ошондо кандай байпак табыл? Эми маселе баягы жакшы сурабыз мындай да. Жука байпак тууралуу эми талаш көрөсүздарбы? Жука деген кандай? Жука мындай караганда, байпакты караганда ар жагынан бут көрүнөт, тери көрүнөт, мындай бут көрүнөт канча. Ушундай болсо, же мисалы ушундай аябай жука да, жука белгилүү да. Капроновый болсо такыр эле болбойт ал анчалык. Эми андан дагы кичине калыныраак болсо, мындай жука байпак болсо, бул талаш. Орто байпактар болот го. Талаш эми кыбыч көрүнбөйт. Орто болот, анда көрүнбөсө болот. Андайга болот. Калынга мисалы талаш жок көрөсүздарбы? Калынга болот экендиги. Анан ортого деле болот. Анан аябай жука болсо, буга тартпай койгон жакшы, аябай жука болсо. Өстөр аябай эле жука болсо, мисалы жана кээ бир байпактар бар го, капроновый сыяктуу жана сетка бут көрүнгөн сыяктуу. Ушундай болсо, тартпай. Анан томукту жабыш керек. Да, томуктан ылдый болсо дагы болбой калат. Азыр жана байпактар чыкты го, томуктан кызылашты жаппаган. Буга дагы кээ бир адамдар болот деген, бирок болбойт дегендер да ошондон буга да тартпай койгон жакшы. Өздөр ошондон томукту жаап турган, анан аябай жука болбогон, мындай орто болгон ушундай байпактарга тарта берсе боло берет да. Уруксат берилет. Анан байпак деген түшүнүк жок болгон, байпак деген сахалардын ортосунда убагында андай болгон эмес деп айтышат. Кайталы немелерди кайталы. Араб тилиндеги ошол түшүндүрмөлөр бар да. Жаврап деген эмне? Ошолор Куран сүннөттө деген ушул сөз келгенде эмнени түшүнөбүз деген маселе бар да. Бүт кайсы любой араб тилинде болгон камусту ачалы да, любой түшүндүрмө сөз словардычы. Ачсак баарында эле ошол эле биздеги белгилүү болгон байпак жөнүндө айтылат. Ошол немеден жазылат деп жанагындай хулапактан жазылат, тигинден жазылат деп, ошо шемстен жазылат деп ошол айтылат да. Жүн ошо жүндөн болот, тигинден болот деп ошондой нерсени айтат. Кожадан эмес депчи. А кожадан терден болгондо аны деген хуф деп айтат. Белгилүү нерсе. Көрсөңөр сахабалар учурунда ошондой эле болгон нерсе. Анан андай башкача болгон, андай эле турган болсо, анда да ошол далил алып келсин да, андачы. Көрсөңөр бул маселе түшүнүктүү болсо эле, иншалла. Бирок далилдер ушундай. Далилдер ушундай. Мына өздөрүнүн китебинен окуп бердик азыр. Көрсөңөр Сарахсинин китебинде белгилүү. Ошондон любой мына кайсы медреседеги нелерде барып туруп, өздөрүнүн китебинен ашып берип окуп берип койсок болот мына. Көрсөңөр демегенде анда биз эгерде байпакка мас тартып биз капыр болуп аткан болсок, анда келе адилеттүү болгула. Анда Абу Юсуф дагы, Мухаммад ибн Хасан дагы 17 сахаба булардын баардыгы капыр болгон экен. Ушинтип айтыш керек анда туурабы? Адилеттүү болуш керек да. А биз көрсөңөр демек эмне деген маселе болуп калганда, бул илимий талаш болбой калганда булчу башка жакка кетип калган да. Айрык байпакка дагы айрык байпакка дагы алымдар сөзү бар мында. Сарахсинде көп сөз бар бул айрыкка болсо дагы депчи. Мисалы айрылып калган, тежилип калган масга болобу деген маселе бар да. Ошол эле сыяктуу да. Айткандар бар, эгерде 3 тешик, мындай 3 манжадан чоңураак тешик болсо анда болбойт деп айткандар болгон да. Көрдүңүзбү? Ошол эле окшош. Эгерде ошондон кичирээк болсо анда болот.
Эми бул түшүнүктүү бул Марков.